Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотуланда сотко экс-президент Роза Отунбаева күбө катары келди. Роза Отунбаева эртең 23-июнда чет өлкөгө кетип жаткандыгына байланыштуу көрсөтмө берип коюуну чечкен. Başka da turmuş var mı? Başka da yolumuz var mı? Siz Oğuz'da bir şey yaptın. İstanbul'da другая жизнь есть еще. Уж когда детей спишь, уж ракет получилось. Я понимаю, но мы должны совершенствоваться. Мы же не можем вот так вот оставаться. Biz aşağı güreşçiyiz. Отунбаеванын келүүсү прокурорлор үчүн күтүүсүз болду көрүнөт, чочуп да кетишти. Анткени Роза Отунбаева убактылуу өкмөттүн төрайымы катары Текебаевга коюлуп жаткан айыптын баарын жокко чыгармак. Отунбаева чет жакка кетип жаткандыгына байланыштуу адвокаттардын күбө катары сурап алуу өтүнүчүн сот четке какты. Бирок экс-президент сөз алып, сотту адилет болууга чакырып, бул күндөрдө өтөрүн эки президент качып жүргөнүн эскертти. Men jönündeki gidip kuladı. Men de günümü soktu geldim de. Buna bizim Joroz'uz, kolegamız şu cebde oturuşak. Men aytattığım sözüm bundaydı. Men çimlere getip atam kanalcılıklara. Men bulbay kalamın. Men öyleyim sot küböysüz bulboytlu. Birileri tarafından prokuratorun bulboytlu bunday sot. Buna biz bağırız, sırtta bağırız, suğu atarız, kuyruğu atarız. Siz jaş sot etiniz. Öysünüz, председатель Верховного суда болуңуз bir күнү. Бирок мындай акыйкаттуу сот болуш керек да. Биз далайдан өткөнбүз. Биз бир жаңы турмуш үчүн күрөшкөнбүз. Анан биз ошондо мындай сот болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Эч мындай далили жок эле мантип соттоп атса. Мени деле бүгүн бирөө келип көчөдөн, мен ушу Отунбаевага 7 миллион бергем. 7 жыл мурун десе, анан сиз мени да соттоп мантип балдарды күч көрсөтүп отурабы? Андай болбойт да. Урматтуу сот, мен айтат элем сизге, каалайт элем. Ушул сот адилеттүү болсун. Сотто баарыбызды уккула. Мына биз ошо 12-13 майда жазаган иш боюнча мына прокурорлор отурат, адам болуп ушул жерде прокурор болуп. Сиз отурасыз. Биз ошо такыр башка турмуш үчүн күрөшкөнбүз ошондо. Биз ойлодук элек, мына эми акыйкат болот деп. 12-13-үндө ошо Кыргызстанды жыгытабыз деп аткан вакилчилердин баары. Эмне гана болуп аткан ошол күндө? Урматтуу сот, сиз да мына мен да ошол жерде президент болгомун. Эки президентиңиз качып жүрөт. Мен болсо ошол жерде айтканга эмнеге менин акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө татаал күндөр болчу. Биз өзүбүздү мына жертва катары биз сүйлөдүк эле. Ошондо иштедик эле. Ошондуктан мына мен сизди сыйлап, урматтуу сот, сизди сыйлап, мен сизге кайрылат элем. Адилеттүү сот болуш керек. Бул адилетсиз сот. Бул да күндөр өтөт. Сиз болсо уяттуу жүзүңүз менен калыңыз деп мен сизге миңнече каалайт элем. Прокурорлор булар иштерин аткарып атат, булар ошондо команда берген. Бирок сиз болсо эки жакты, эки тарапты угуп, акыйкаттуу түрдө өзүңүздүн чечимиңизди чыгарыңыз деп айтат элем. Текебаев менен Чотоновдун адвокаттары бул жолу 40тан ашуун күбөнү сотко чакыруу өтүнүчүн келтирди. Алар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, мурдагы депутат, министр жана жөнөкөй жарандар. Сот 40тан ашуун күбөнү чакырууну канааттандырган менен убактылуу өкмөттүн экономика, коопсуздук тармагын тейлеп турган президент Алмазбек Атамбаевди сотко чакырууну четке какты. Биз айткан күбөлөр бул бир бөлүк эле. Баары мисалы баары жазганга түшүндүрбөй алды. Ошондуктан сиз муну бир бөлүгү катары, мындан кийин дагы маанилүү күбөлөр жарыяланып чакырыла тургандыгын да эске алып туруп анан чечим кабыл алсаңыз. Мен айтып койгум келет мынакей, прокуратура кайра сиз менен сурап бар деп атпайбы? Күбөлөрдүн көбү бүгүн дагы президенттин аппаратында иштешет, өкмөттүн аппаратында иштешет.
жогорку кеңештин аппаратында иштешет, чоң кызматтарды ээлепчи. Карапайым кызмат иштегендери бар. Ошолардын бир тобу коркуп атат. Жумушубуздан ажырап калабыз депчи. Балким соттун жүрүшүндө коомдук пикирден улам алар тобокел барабыз айтабыз деп эртең кошумча чыгышы мүмкүн. Алардын фамилиясы айтылып эле. Фамилиясы айтылган жолдошторду прокуратура УКМК тарабынан да куугунтуктоо алмаш керек деп эсептейм. Мен мына азыр коомчулуктун алдында айтып коюп, аларды ушинтип коргогум келет да. Куугунтукка күбөлөр толук алынышы мүмкүн. Мен адвокаттын келтирген тизмесиндеги күбөлөрдү чакырууну колдойм жана бул акыркы тизме эмес экендигин сизге билдирем. Өмүрбек Текебаев тергөөчү ишти бир тараптуу күнөөлүү негизинде алып барганын айтып, болгону бир гана жолу суралганын билдирди. Ошол эле учурда Маевский, Абдрахмановдор 3-4 жолудан суралып, көрсөтмөлөрү бир канча жолу өзгөртүлгөн. Процессуалдык кодекстин 19-статьясында тергөөчү ар тараптуу толук иликтеш керек. Тергөөчү шек саналып аткандарды айыптоо эмес, актоочу жагдайларды дагы иликтеп караш керек деген жоо бар. Ана мен жана айттым азыр бекерчиликте бүт криминальный сериалдарды көрүп атам да. Ошол жерде тергөөчү биринчи эле караганда ошо момент совершения преступления каякта болду? Может жана подтвердить. Может кто подтвердить деп биринчи ошондон баштап атат. Америкада болобу, Россияда болобу, бизде да болобу. Биздин тергөөчү урматтуу, сиз көңүлүңүздү буруп коюңуз. Муну жерден карасаңыз да болот. Бир да жолу. Силерди актай турган жагдай барбы? Кимди айтасыңар? Кимди сурайлык деп сураган жок да. Бизди бир эле жолу сурады. Маевский, Абдрахмановду 3 жолу чакырып, кайра өзгөртүп, подгонять этип, туура эмес болуп, айбир ачылып калганда оңдоп, түздөп, 3 жолу сурашы, анан 4-сүндө алар айтпай калганды. Прокуратура тергөө өзүлөрү кошуп туруп жазып койду. Мисалы 21 декабрда Звездеров, Модин, Маевский, Текебаев кабинетине келди дейт. Звездеров келди деп Модин да айткан жок, Маевский да айткан. Жөн эле тергөө үчөө болсун деп туруп өзү мындай кошуп койду да. Бизден сураган жок. Өнөчүркеш 21-нө каякта болдуңуз эле? Үйдө болдум десем, аялыңыз ошону подтверждение бере алабы? Же башка жерде болдум десем, анда ошол барган жерде адам подтверждение бере алабы? Мен ушундан сурайын деп сураш керек эле. Жок, бизди бир жолу сурады, анда мүмкүнлүк берген жок. Иш менен таанышканыбыз жок. Өзүбүз ходатайство кетирелик десек, ишке таанышпастан туруп сотко жөнөтүп жиберди. Ошон үчүн тергөө бир тараптуу болду. Обвинительный уклон менен объективдүү болгон жок. Мына ошол кемчилдиктерди биз сот процессинин абагында жок кылышыбыз керек. Түшкү тыныгуудан соң уланган сот ишинде прокурорлор айып корутундусун окуду. Айып корутундусу окулган соң эле сот ишти 27-июнга жылдырып чыгып кетти. Ошентип сот экс-президент Роза Отунбаеванын эртең чет өлкөгө кетерин билип туруп, күбө катары сөзүн уккан жок. Чотонов прокурорлордун айыбын жакшы жазылган сочинение деп атап, бир дагы далили жок экенин билдирди. Бир дагы доказательствосы жок. Бир дагы бардыгын ток коюшкан. Ар бир боюнча биздин күбөлөрүбүз бар. Ошону билип койгондар. Атабыз укуп, өмүрө коюп атам, ооз ачып калпак. Башынан аягына чейин ар бир сөзүндө телефон чалган, акча бергенди, акча берилбегенчи жок. Бир дагы телефон распечаткасы. Бардык биздин телекомпаниялар андай телефон сүйлөшүп болгон эмес деп берди. Ошого карабай, ушундай болгон доказательстволор жазылат. Адатта күнүгө коюлган сот иштери эртең мененки 9:30-тан кечки 6-га чейин улантылып жаткан, бирок бүгүнкү иш эмнегедир эрте аяктады. Роза Отунбаева айыптоонун баарын жокко чыгарып көрсөтмө берет деп, соттун бүгүнкү процессти эрте бүтүргөндүгү айтылууда. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Леманов, Сентябрь.